Бөлүмгө келери менен Мурат полковник Алпышевке бүт чындыкты билдирди. Канистрди алып чыгып жашыруун текшерүүдөн өткөздүрүп берүүнү өтүндү. Каштарын төктөй тойго баткан полковник: "Өзүң кимден шек санайсың?" деди. Мурат так шекшиген кишиси жок болгондуктан жооп бере албай, азырынча аныгына чыкмайын, айтканым туура болбой калат. Дагы текшерейин деди. Чындыгында ага лейтенант экөөнүн жылдызы каршы болчу. Эмнегедир ушул ага лейтенант Абдынасыровдун чын дилден сүйлөрүнө ишенчү эмес. Эпилдеп-жепилдеп жатса деле жактырбачу. Ушул операцияга суранып жатып кошулган. Деги эле тоого аттанган отряддардын баарына кошулуп барарын байкап калды. Жылдызыбыз каршы деп эле күнөөкөр тутканы болбойт да. Ошондуктан полковникке эч нерсе айта алган жок. Мураттан өткөн операцияга аттанаарда да суранып кошулган. Азыр элдин кесе тиштеген Мурат балким кошпой койгонубузда иш башка болот беле деп ичинен сызып турду. Ага лейтенант Абдынасыров полковник Алпышевдин үстүнө суранып кирди да кирери менен маселени кабыргасынан койду. "Полковник Алпышевич, мен айтууга аргасызмын. Капитан Мурат Салмоорбековичтен шегим бар. Себеби операцияга катышкан бүт милициялар уктап калыптырбыз. Жалгыз Салмоорбеков уктабаптыр. Наркөткөргүчтөр болсо бизди шылдыңдап гана өтүп кетиптир. Биз ичкен чалапка дары кошулган болуш керек. Мен бул чалап куюлган канистрди алып келип текшертейин десем, дайыны жок. Мен ойгонгондо Салмоорбеков ордунда жок экен. Калганы бүт уктап калыптыр. Аттар жакка барып келдим" деп койду. Байкашымча түк уктабагандай. "Бизге калп эле уктадым" деп койду. Тынымы жок, шакылдата айтып өттү. "Чалапты акыркы болуп сиз ичтиңиз беле?" "Ооба, мен ичкем." Ага лейтенант мукактана түштү. "Чалап канча калыптыр эле?" "Көп эле. Караңгыда так байкабай албадым." "Мага калтырбай коюпсуңар деп бир урттам ичпей коюпсуң го?" "Жок, аябай жуткам. Суусап тургам. Мен жөн эле тамашалап, мага аз калтыр дегем. Болбосо түбүнө түшөрө ичкем." "Капитан Салмоорбеков жамандап келдиби?" "Мен билгем анын жамандагандарын." "Кантип?" "Анткени мен тоодон эле канистр жок. Баарыбыз уктап, сиз уктабапсыз деп кер-мур айтышып кеткен элем. Анын үстүнө капитан чалаптын аз эле ичкенин байкагам. Сиз чын эле түбүнө түшүрө эч нерсе калтырбай ичтиңиз беле?" Ага лейтенант алдастаганынан тердеп да кетти. Ичинен акмак болгондо кайдан кирдим эле деп жатты. "Ооба, катуу суусап, шыпкап ичкендей болгом." "Ошо, көп ичип алып, өлүктөй уктапмын." Демек, эч нерсе калтырбай, акыркы ичкенсиз экенсиз да." Полковник сүрдүү тешетиктеди. "Ооба, акырында мен ичкем." "Сизден кийин калдыбы? Ичет элем" деп канистрди сураган эч ким болгон жокпу?" "Жок, эч ким сураган эмес." "Кайда койдуңуз эле?" "Карагайдын түбүнө койгом." "Турсаңыз эле?" "Жок." "Ооба, туруп карасам жок." "Эмнеге карадыңыз?" Ага лейтенант даана кекечтенди. "Чалапка дары кошулса керек деп ойлодум." "Тураарыңыз мененби?" "Жок, кичинеден кийин, өзүмө келгенден кийин." Ахмет Абдынасырович, сизге рахмат. Бул ишти дагы териштиребиз. Капитан Салмоорбековду көзөмөлгө алабыз. Бара бериңиз", деди полковник. Ага лейтенант эшикке шампандын пробкасындай атып чыкты. Кара өң ого бетер кара көк тартып чыңала түшүптүр. "Акмак башым. Эмнеге кирдим дейм да?" деп өзүнө өзү тилдеп жатты. Полковник эмне үчүн шыпкап ичтиң беле деп такып сурады. Деген ой мээсин жеп, жүрөгү тынчсыздана дүпүлдөйт. Анткени канистрди ыргытып жатканда чайкап көрсө, ичинде чулпулдап дагы бир топ чалап бардай болчу. Караңгы болгондуктан так биле алган эмес. Балким Мурат канистрди эртең менен таап алган болсочу. Жок, мүмкүн эмес. Кичинекей жердеги, анын үстүнө ылдыйыштагы сууга чейин кантип ыргытпаган болсун. Ага лейтенанттын башы жетти. Башы катты. Полковникке чын эле чалаптын составына уктаткандардын дарысы ири өлчөмдө кошулганын лабораториядан билдиришти. Муратты чакырып алып экөө канткенде стукачты колго түшүрүү керек деген план түзүп киришти. Арадан бир жума өтпөй атайын отряд кайрадан күтүүсүз тоого аттанды. "Шашылыш кабар алдым. Бүгүн же эртең ири өлчөмдөгү наркотовар өткөрүлөт", деди полковник. "Мен үйгө бир кайрылышым керек эле", деди ага лейтенант жүп жөнөйбүз деп жатканда. "Аялым ооруп жатты эле. Барып дайынымды айтпасам болбойт." Полковник анын сөзүн бөлүп: "Мен өзүм кабарлап коем. Кам жебей кете бер", деп койду. Шашыла аттанышып жүрүп кетишти. Демейде өзү суранчы ага лейтенант бул жолу көңүлсүз баратты.
7 милиционерден турган топ түндөп жүрүп олтуруп, таң сөгүлгөндө тоо этегиндеги Капчыгайдын кире беришине салынган эски кашарга жетишти. Аттарды кашардын ичине кирип байлагыла. Өзүбүз бир бурчуна жатып эс алабыз. Күндүзү тышка чыкмай жок. Улам бирибиз кезекке турабыз. Биздин бул жакка келгенибизди эч ким көрбөшү керек. Кайра түн кире аттанабыз. Тапшырма өтө олуттуу. Ошондуктан жакшы уктап, кечке жакшы эс алгыла. Ар ким өзү алга келген тамакты гана ичсин. Бүгүн Кудай буйрса нарко өткөргүчтөрдүн эң көзүрүн колго түшүрөбүз. Угушубузча алоо көптү билет көрүнөт деген кыска команда берди да, Мурат өз атынан түшүп, кашардын бурчуна байлады. Сержант Томоров, биринчи күзөт сеники. Аттар эс алгандан кийин баарына баштыктагы жем берип кой. Экинчи болуп сержант Акматов, деп күзөткө туруучуларды бөлүштүрдү да, өзү канжыгасындагы уктоочу мешогун алып чыгып, ыңгайлуу жай издеп барып жатып уйкуга кетти. Ага лейтенант өзүн кайда коерун билбей, же уктап кете албай ооналактайт. Кандайча болуп кетти? Эмне үчүн кабар албады? 2 күндөн бери үйүнө да барбай, байланышчыга да барбай, бир досу менен Токойго кыздарды салып алып, эс алганы кетип жан келген. Балким муну таппай калыштыбы? Кайдан да Токойго барды эле. Мөлтүргөн жаш кыздарга кызыкпадыбы? Ит болгондо өткөргүчтөрдөн муну тааныгандар колго түшүп калып айтып салса эмне болот? Жангечте дала эскерткен. Эгер ири товар менен менин кишилерим колго түшсө, сенин жүзүңдү ачып коем. Сенин тагдырың менин колумда. Алган акчаңды актабасаң, өз убалың өзүңө деп. Мынчалык эмне шашылыш болуп кетти? Эч убакта 3 жолу такташмайын жолго чыгышчу эмес эле го. Балким четтен чоң заказ келип калдыбы? Өткөндө дагы бир жолу чоң заказ келип калып, ушинтип шашылыш 3 күн удаасы менен өткөзүлгөн. Анда да жанын оозуна тиштеп чуркаган. Мурда азыркыдай татаал эмес эле. Мына полковник Алпышев келгени иш бузулду. Кадрларды өзгөрттү. Бул Мурат деген капитан даан акмактардан экен. Арак ичпейт, акчага кызыкпайт. Нечен тамырын тартып көрдү, жок. Жанында да жолой албады. Качан болсо иш. 2 айдан өттү. Бишкекте калган үй бүлөсүн көчүрүп келүүнү да ойлой элек. Досторго айтып бул жактан жакшы квартира таап көчүрүп келбейлиби десе, жок Ахмет. Алгандын бермеyi бар. Мүмкүнчүлүк болгондо өзүм квартира таап көчүрүп келип алам, деп койду. Көп эле жабыша берсем шекшип калбасын деди да алыстап калды. Бүгүн кандай кылса? Кантип өткөрүүчүлөргө кабар берет? Милициялардын көзүн жазгырып кыйын болуп турат. Өзгөчө өткөндө уктаткандын дарысын ичип уктап калышкандан бери бири-биринен шек санап сак болуп калышты. Күнөөнү Муратка оодарып, жок дегенде убактылуу болсо да отряддын командирлигинен четтетсем деген план ишке ашпады. Полковник Алпышев канча күйгүлүккө түшүп айтса да ишенген жок. Тескерисинче өзүнөн шек санап калды көрүнөт. Эптеп дагы 2 ай чыдаса, нарко соодагерлер менен макулдашкан мөөнөтү бүтөт. Анан башка облуска которулуп качса, жаны тынчы түшмөк. Керек болсо ден соолугуна шылтоолоп, такыр эле органдан чыгып кетсе да болот. Каражаты Кудайга эле шүгүр, жыйды. Мерседеси, Оштон үй, Бишкектен үй, Көлдөн үй басып койгону, алтынга айлантып койгону канча. Дүйнөсүн эстегенде жаны жыргап, жаннаттан берки санаасы унутуп койду. Наркосоода дегениң чиркин агып жаткан эле алтын тура. Ар бир партия товар өткөргөн сайын $1,5 алат. Товарды аз өткөрдү, көп өткөрдү баары бир. Жаңы келишим түзгөндө кызматты баштаганың үчүн дешип $50,000 беришкен. Мөөнөт 2 жыл болчу. Мына жакында бүтсө дагы 50,000 алат. Өткөн жылдарда канчалаган товар өткөрдү. Өзү отряддын командири болуп турганда көрүнгөн үйдө конок болуп, арак ичип чардап, келин кызды кыңшылатып ойноп жүрүп гана бакстарды шыпырып алып турду го. Жыргал эле жыргал болгон экен. Арта керилип уктап жаткан Муратты жек көрө карады. Тартайган инеңди. Ушул кеңкелес келбегенде 2 жылдык мөөнөтү бүтөт эле. Анан башка жакка которулуп жылт коймок. Наркобоссторго башка областка которуп жатат деп коймок. Анан дагы 2-3 жылга иштеп туруп отставкага чыгып кетмек да, чакан фирма ачып коюп, жайгышы бейиште гана жашамак. Өзүнчө кыжынып алды. Ордунан башы көтөрсө, сержант Томоров кашардын оозунда бирде сыртты, бирде уктап жаткан милицияларды тикчиип карап олтурган экен. Беркинин баш көтөргөнүн байкай калды. Туруп кашардын караңгы бурчуна барып заара ушатты да кайра жата кетти. Түнү менен жол жүрүп чарчаганга акыры уктап да кетти. Жаман түш көрүп кыйналып, өзүнчө кобурап сүйлөшүп уйкусурай ооналактайт. Милициялар көгүм кире аттанышты. Ага лейтенант эс албай эле
кайра кыйноо көргөнсүп, денеси жанчылып, суусу сыгылган лимондой болуп калыптыр. Атына араң эле минди. Артыраак бастырып келаткан старшина ага лейтенантка кайрылып, көңүлдөй сүйлөп калды. Угушумча, бүгүн өтө баалуу кишини колго түшүрөт окшойбуз. Ал милициялардын арасындагы стукачты да жакшы билсе керек. Полковник жөнөп жатканыбызда капитанга көзүңдү ач, колдон чыгарсаң кечирим жок деп кабинетине кыйкырып жатыптыр деди. Ага лейтенант үндебеди, ичинен ой жүгүртөт. Наркомафиянын ичинде стукач киргенден бери иш тескери айланды. Анан калса ал стукач ушунча так билдирүүлөрдү берет. Кудум жомоктогудай, бармын, жокмун, бармын дегенсип эч колго илинбейт. Кабарды ким алары да белгисиз. Ага лейтенант эч-ак Жангечтиге билгизген. Араңарда стукач бар, сак болгула деп. Жок, Жангечти өтө сак адамдай туюлчу. Чыны наркобосту өзү да көрө элек. Атын гана угат. Ушул стукачты жок кыла албай коюшту. Анан калса Иштигил Бишкектеги Кошбаев атылгандан бери ого бетер бузулду. Кошбаевдин күчү да, мээси да болгон экен. Ал турган кезде мынчалык органдын кызматкерлеринде орун алмаштыруулар болчу эмес. Болсо да өз кишилер келчү. Полковник Алпышев кекиртекке кептелген сөөк болду го. Мени билген адамдар чын эле ушул өткөргүчтөргө кошулуп, товар менен өтөбү. Ай кайдан, кантип ушундай тобокелчиликке барсын? Же товар ири өлчөмдөбү? Мына ушундай суроолор ага лейтенанттын жанын жеп жатты. Канткенде тигил өткөргүчтөргө кабар бере алат. Бул жолу такыр камсыз чыкты. Болбосо дайыма астына ала даярданып алчу эле. Анын үстүнө милициялар бири болбосо бири аңдып сак. Жашы катып барат, башы катып баратты. Акыры бир амал кылып көрүүнү туура тапты да, улам токтоп, аттан түшүп отура кетет. Капитан, сизге эмне болду? Деди эле, ичим толгоп, катты өтүп жатат деп койду. Атчандар, өткөргүчтөр ашып өтөт деген белге келишкенде, аттардан түшүп, аттарды төмөнүрөөк бадалдын арасына байлашты да, өздөрү туура белден тосмой болушту. Бул жолу да экиге бөлүнүшүп, бир бөлүгү тегилер белди ашып өткөндө артын тосуп, экинчиси астынан тормой болду. Капитан ага лейтенантка «Сиз ичиңиз ооруп кыйналып турсаңыз, аттардын жанында болуңуз» деп тапшырды. Ага лейтенант кубанып кеткенин билгизбей, «Мейли, айла жок. Болбосо бир группанын башында өзүм болсом болот эле» демиш болду. Тигилер өңүткө кетишери менен ага лейтенант да жөнөдү. Бул жердин сырын жакшы билчү. Караңгы экенине карабай бат эле белди ашып түшүп, Карагай черди аралап өтүүчү этектеги жолго жетти. Өткөрчүлөр мына ушул жерден өтүшөт. Жол өтө татаал. Капитан Мураттын акылы болгондо так ушул жерден тостурса болмок. Белди тандаганын кара. Өткөрүүчүлөр айлалары кетсе, аттарды таштап Карагай черди аралай жөө качышат да, деп ойлоп койду. Наркотовар салынган мешокторду көп учурда аркасына арчындап алмайлар бар. Жанатан ала бүркөө болуп булут каптап турган эле. Алгач акырын шыбыргактатып жаап келип, анан шатыратып жамгыр төгүп кирди. Ага лейтенант шашканда планын алган эмес экен. Бат эле шөмтүрөп суу болуп жапан талдын алдына корголоду. Мурат милицияларды жөнөтүп коюп, өзү кайра артка аттардын жанындагы ага лейтенанттарды аңдууга калган. Аз жерден ага лейтенант менен сүзүшүп кала сактады. Карагай менен Карагай болуп жабышып туруп калды эле, тигил байкабай өтүп кетти. Артынан аңдый белден төмөн түшкүчө барды да, кичинееп олтургандан кийин чөнтөгүнөн фонаригин алып, төмөндөгү карагайлардын арасы тарапка эки жолу күйгүзүп өчүрүп белги берди. Ага лейтенанттын сак кулагы аттардын дабышын шак эле укту. Утурлай жөнөдү. Чагылган жарктай түшкөндө шоодой болгон 3 атчан көрүндү. Ошолор, акмактар, деди ичинен. Жакын келгенде, мен крутоймун, токтогула, деди. Тигилер токтоп калышты. Бири да үндебеди. Эмне үчүн байланышпай ишке чыктыңар? Деди Кеките. Крутой, сен өзүң кайда жүрөсүң? Дайыма кабарлашып туруш керек экенин унуттуңбу? Деди тигилерден бири сүрдүү. Ага лейтенант жооп таппай калды. Бул жерде катардагы өткөргүчтөр эмес, бостурдур да барбы? Деген ой башына шак деди. Болуптур. Аны кийин сүйлөшөбүз. Азыр артка кайткыла. Астыңарда буктурма бар. Туурадагы бетте калың токой бир ошого токой бар. Ошого жашынгыла. Мен эртең тигил милицияларды өйдө алып кеткенде аракет кылам. Ошондо өтүп кетесиңер. Эгер алып кете албасаңчы? Товар күтпөйт, деди жанагы сүйлөгөнү. Эгер алып кете албасам,
Аттарыңарды таштап жөө аскаралап өткүлө. Башка жол жок. Тигилердин астыңкысы ага лейтенантка жакын бастырды. Жашыруун бир нерсе айтчудай. Ушул маалда уда 3 фонарик түз бетине карап күйгүзүлдү да мойнуна жип ороло түштү. Эмне болуп кеткенин түшүнгүчө аркасынан Ахмет Абдынасыров, каршылык кылган менен пайда жок деген Мураттын үнү чыкты. Ах иттер, атайлап уюштурган экенсиңер да. Мен силерди жандагы пистолетин сууруп чыгам деди эле Мурат үлгүртпөдү. Шап колун артына кайрый толгоп, кол кишенди кийгизе койду. Эртең менен күн көтөрүлгөндө полковник Алпышев Абдынасыровду өзү суракка алды. Анан 2 милициянын коштоосунда төмөнгө жиберди да отрядты өзү жетектеп кайра аттанды. Чындыгында эле ири өлчөмдө наркотовар өтөрү тууралуу кабар келген болчу. Жүрөктүн кайырчылыгыңды кыл да жөн жүр дегенине адамдагы ач көздүк напси деген болчубу? Кайырчы бул күн кечке бүрүшүп үнсүз отурду. Мээсин ой жеп жатты. Күндөгүдөй кайыр сурап үн да чыгарган жок. Жөн гана жаман тумагын таштап койгон. Бир топко жанатан ташталып жаткан майдаларды алып койнуна салбаган экен, үйүлө түшүптүр. Ушунун баары пачка доллар болуп үйүлүп жатса, деп кыялданып койду. Деги $1 миллион канча болот бул экен? Бир мешокчу болот го. Ошончо акча. Кыялданып жыргап жатканда самтыраган 13-14-төгү бала тегинин тумагы менен кошуп бүт кайырга түшкөн акчаны көтөрүп качты. Ай, токто, Жубарымбек, токто дейм. Шыйрагыңды чагам. Кайырчы ордунан тургуча тегил бала агылган элди аралай дайыны жок болду. Сени колго бир түшөрсүң сени, деди кемшеңдей кайырчы. Эмне болду? Каттуу сөгүнүп калыпсың, деди кайырчынын маңдайында күтүүсүз пайда болгон Аден. Кайырчы аны жалт карап алып. Аден, сенби? Акмак Жубарымбек бүт акчамды тумагы менен көтөрө качпадыбы? Сени эмки кантем? Өзүң эмне, бүгүн чемишке сатууга чыккан жоксуң? Башка жумуштар болуп калды. Тумагыңа кейбе, мен башка тумак таап берем. Бүгүн тамагыңа болсо мен төлөйүн. Рахмат, Аден. Сен мага көп көңүл бурдуң. Рахмат. Менин да сага айта турган сөзүм бар эле. Бүгүн чемишке сатканды чыкпай калсаң, тынчсызданып жаттым эле. Адендин көздөрү жайнай түштү. Ошондо да билмексенге салып, эмне сөз айта бер деди. Кайырчы эки жагын элтеңдей карап шыбырай. Өтө жашыруун сөз, Аден. Өтө жашыруун деди. Аден кичинеге үнсүз ойлонуп турду да, жүрү. Базардан тамак алып мен үйүмө барып, жай сүйлөшөлү деди. Аден үйүнө жеткиче шашты. Аны кубалап калбай басам деген кайырчы демигип бышылдап калды. Кайырчыны буга чейин үйүнө алып келе элек болчу. Бүгүн кайырчы айта турган сырды үйдөн гана угуш керектиги үчүн алып келип отурат. Базардан ала чыккан колбаса менен саланы туурап, лепошка нанды үзүп койду да, ар жактан муздаткычынан бир шише арак алып келип, көрдүңбү? Керек болсо мен аракты муздаткычка коюп ичем, дегенсип карап койду. Кайырчы демиккенин кичине баскан соң, келе, алда арагыңдан куй деди. Балким чай менен эле ичпейлиби? Жумуртка куура салайын, деди эпилдей. Жок, чайдан анда эле иче беребиз. Нан менен саладан артык тамак барбы? Андан көрө 1-2 баш пияз болсо. Пияздын жарасы жеңил. Аден 2 баш пиязды аарчып келип, туурап жиберди да, аракты ачып 2 стаканга куйду. Кайырчы аракты ала коюп, жакшылык ден соолук үчүн, деди да, Аденди күтпөстөн жутуп жиберди. Аркасына салага туура кесилген пиязды каттай нан менен сугунду. Кайырчы бир топ өзөк жалгап, чекесин ымшып тердегенде гана Аден сөз баштады. Эмне сөзүңүз бар эле? Каттуу секрет кылган. Аден, ал чоң сөз. Андан көрө айтчы, жана Кошпаев дегенди аткандарды даана көрүп айткандарга $1 миллион берер чынбы? Ал турган сөз. Мен сен маңдайыңда отурганым кандай чын болсо, так ошондой чындык. Анда экөөбүз жакшы акылдашалы. Мен Кошпаевди аткандарды өз көзүм менен көргөм, деди кайырчы көздөрүн кыбыңдатып. Кантип, деди Аден такыр таң калган кишиче. Кайырчы болгон окуяны ийине жибине чейин шашпай баяндап берди. Аткан балдарды ал түгүл өңүнөн таанырында айтты. Болгону машинанын номерин гана айтпады. Азыр эстей албай жатам, бир жерге жазып койгом. Аны таап оңой эле деп койду.
сыйлыкка ала турган акчанын өзүнө тийчү бөлүгү аныкталганда шак айтаарын билдирди. Оңбогон гана кайырчы, сен да оңой жөө эмес турбайсыңбы? Деди ичтен Аден. Аден кайырчыны узатып жибергенден кийин такыр тынчы кетип, бөлмөсүндө ары бери басып жүрдү. Түн ортосунан оогуча уктай албай жатып, таңга жуук аз-маз көзү илингени менен түшүнө ар нерселер кирип, оңдуу деле уктагандай болгон жок. Эс тарты бүт кайырчы айткан жаңылыкта. Демек, кайырчы Кошбаев таткандарды даана көргөн. Ал түгүл машинасынын номеринен бери билет. Машина номери аркылуу анын ээси кимдер, ал жорго менен кимдер мергенчиликке чыгып жүрөт, оп-оңой эле билсе болот. Бир гана маселе, эми кантип кабарды сыйлык убада кылгандарга жеткирүү керек? Эшигин тыкылдатып кирип барып эле, менин байгемди бер, иш мындай болгон дей салса, о азаматым, сени күтүп жатпадык беле, рахмат, мен акчаңды деп миллионду мешокко салып, жөнүн артып бербеши түшүнүктүү экен. Мына ушунун жообу Адендин башын чиритүүдө. Мурдатан эле ушул маселе мээсин жечү. Бирок эмнегедир чыныгы кабарды укса эле баары өзүнөн өзү чечиле калчудай үмүт кыла берчү. Көрсө, ого бетер татаалдашат экен. Кантсе да алгач ойлогон вариантына токтолду. Кадыр барктуу бир адамды ортомчу кылышы керек. 600 миңин өзүң алды, мага 400 да жетет деш керек. Кайырчыны эсепте жок. Ал акчаны эмне кылмак эле? Өлөр калган чалга кайырчылык кылып жүргөнүн да жермек. 400 миң. Балким тең сеники, тең меники деп да көрөр. Кыялы алдыга жетилейт. Ортомчуну тапканга келгенде эле бурчка такылат. Кимге бармак? Деги азыр ушундай башаламан жашоодо ишенимдүү адам барбы? Адамдар бузулду. Акчага, байлыкка жетсем деп жулунуу оорусу кечөөкө эле ак көңүл боорукер адамдын мээсине куртча кирип алып, бүт бузуп чиритти. Азыр ал ач көз, акча үчүн өз энесин сатууга да даяр кара мүртөс канкорго айланды. Анан андай адамдар эптеп тиричилигин өткөргөн Аденге окшогон алкашты аямакпы? Кумурскадай ушулап коет го. Адендин башын ушул ойлор жеди. Балким экинчи вариантына өтсө кантет? Тигил Кошбаевди аткан киллерди таап, силерди билген бирөө бар. Баланча берсеңер оозубузду жабылат деген кат жолдосочу. Жок, баш кесер деген баш кесер да. Ал акча төлөбөйт, төлөтөт. Эптеп колго түшүрөт да жок кылат. Биринчи варианты эле оң. Кадыр барктуу, убадага туруктуу. Аз болсо да уяттуу бирөөнү табыш керек. Мейли, 700 миңин алса да 300-ün берсе, акчаны ойлогон сайын Аден тим эле чөнтөгүнөн бирөөгө өз маңдай тери менен тапканын санап берип жаткансып чыйпылыктап, жанын коерго жер таппай отуруп тура калат. Майдалап жааган жаан экинчи күнү да басылбады. Ак жаанга айланып, көктөн бирөө тынымсыз элек менен элеп жаткансып шыбырчактайт. 2 күндүн ичинде эле милициялар жүдөй түшүштү. Сакал муруттары өсүп, плаштарына оронуп шүмүрөйгөн кейиптери боор оорулук. Анын үстүнө 2 күндөн бери от жагып да жылыныш элек. Аттарын коктудагы карагайдын арасына байлап коюшуп, өздөрү нарк өткөргүчтөр өтөт деген жолдун жээгиндеги калың майда бадалдын арасында. Полковник Алпышев от жакканга уруксат бербей койду. Тоо арасында түтүндүн жыты алыстарайт, деп. Аттарды болсо түн ичинде суугарып, кошоктоп, аркандап от корушканда, күндүзү ала келген жемдеринен берип, далдоого байлап коюшат. Мурат көкүрөгүн өйгөн ойду акыры чыдабай полковник менен бөлүштү. Полковник мырза, балким планды кичине өзгөртсө кандай болот? Полковник Алпышев менен мурда иштешпегендиктен анын сырын билчү эмес. Балким полковник өз кол астында иштеген капитандын акылын укканды намыс көрөр. Ошондуктан аяр кайрылды. Полковник өзү түзгөн планга өзү да кыжаалат болуп турган эле. Ошондуктан Мураттын оюн угуудан качпады.
Кандай кылсак дейсиң? Тартынбай айта бер. Полковниктин үнүнөн какшыктоо же кекетүү сезбегендиктен Мурат шыр кетти. Полковник мырза, эгер нарко өткөргүчтөр чын эле ири өлчөмдөгү товар алып өткүлөр келсе, чоң тобокелдикке да бара коюшпас дейм. Анын үстүнө органдагы ишенимдүү кишиси менен да астын ала сүйлөшүү болгон жок. Демек, сөзсүз приманка ыргытышат. Менин оюмча алар эки жолду пайдаланышат. Биринчиси экиге бөлүнүшөт да товардын кичине бөлүгү менен астыга приманканы жиберишип өздөрү аркасынан бери дегенде эле 1 чакырымча аралыкта болушат. Экинчиси приманканы 1 күн мурда өткөрүшөт да өздөрү экинчи күнү өтүшөт. Түшүндүм. Отрядты бөлүп эки жерден тосол деген келип турат го? Ооба. Отрядты 3кө бөлөлү. 2 чоң бөлүгү артта, 1 кичине бөлүгү төмөндө астыда болсун. Приманканы төмөнкү бөлүк кармасын. Ал эми 2 бөлүк белгисиз болуп кала берсин. Менин оюмча приманкада анча деле чоң күч болбойт. Полковник кичинеге үнсүз ойлонуп турду да: Оюң жакшы. Эмнеси болсо да сак бололу. Көгүм киргенде отряд 3кө бөлүндү. Ортоңку бөлүктө полковник өзү калды. Жогорку жагына Мурат кетти. Төмөнкү бөлүгүндө жаш лейтенантты жиберишти. Мурат да, полковник да биринчи өткөргөндөргө тийбей турган болушту. Аларды лейтенант кармайт. Эгер экинчи топ өтсө, Мурат белги берет. Полковниктин отряды кармайт. Артка качса Мураттар тусот. Эгер баары көп чуусу жок, тынч өтсө, Мураттын отряды кала берип, эртеси күнү да күзөттө турган болушту. Кечке жуук жамгыр басылып, жел жүрүп булут ачыла баштады. Түн ортосу 2 күндөн бери уюлгуган кара булуттун үзүмү да калбай, көктө жылдыз жайнай, ай толукшуп чыга келди. 3 күндөн бери тозотто отуруп чарчагандыктан бирде үргүлөп кетип, кайра ойгонуп олтурган Мурат жакын эле жерден чыккан добуштан уйкусу умачтай ачылды. Айдын жарыгында шоодой болгон атчандар келатты. Милициялар демдерин ичине алып бөгүп калышты. Алардын тушунан 4 атчан өтүп кетти. Арадан жарым саатча убакыт өтпөй төмөнтөдөн автоматтын, пистолеттин атылган үндөрү угулуп, жылкылар кишинеп чуу түшүп калды. 15-20 минутча убакыт өткөндөн кийин баары тынчып, тоо ичин эч нерсе болбогонсуган тынчтык ээледи. Демек, нарко өткөргүчтөр катуу деле каршылык көрсөтүшкөн жок окшойт. Арадан 2 саатча убакыт өтүп, жылдыздар улам суюлуп, ай тоо башына жакындап, таң атаарына аз калган белгисин бере баштаганда атчандардын шатыраган дабышы угулду. Мурат, баарыңар даярдангыла, деген белги берди. Бул жолу 6 атчан өттү. 2 атчан 250-300 метр астыда. Аркасында 4 баратты. Тегилер тушунан өтөөр менен Мурат милицияларга тегилердин артынан өңүп жөнөөгө белги берди да, өзү дабыш чыгарбай, тегилер чубап өткөн жолго түштү. Анткени полковниктин абалы оор болчу. Астыңкы экөөнү өткөрбөй кармаса, арттагылар кайра качмак. Анткени аралык алыс, дабышсыз кармоого да мүмкүн эмес. Мураттар атчандарга көп жакындабай, 200 кадамча алыстыкта аяр келатышты. Мурат радио телефон менен полковникке баарын билдирди. Астыңкылар эчак полковниктер өңүттө отурган жерге жетсе да, эч тым чыкпады. Эмне, өткөрүп иштиби? Деген ойдо эканчы болгон Мурат өз отрядына токтогула деген белги берди. Дагы астыга жүрүүгө мүмкүн эмес эле. Караңгыда полковниктин отрядындагы милициялар буларга ок чыгаруулары толук мүмкүн. Ошондуктан ушул орундуктарынан күтө турган болушту. Аңгыча татыраган автоматтын үндөрүнө кошо, аман калам десеңер каршылык көрсөтпөй колго түшкүлө, деп үн күчөткүч менен тоо жаңырта сүйлөгөн полковниктин каардуу командасы жаңырды. Беркилер да ок чыгарды окшойт, автомат пистолеттер кайрадан атылып, атышуу жарым саатка жакын созулду. Жарык кылуучу ракеталар кайта-кайта атылып тургандыктан, төмөнкү капчыгайдын ичи жарым саатча күндүзгүдөй жарык болуп турду. Полковник тараптан жардамга деген белги берилбегендиктен, Мураттар орундарында бугуп жата беришти. Анан кайра баары тынчып калды. Кажы-кужу үндөр улам алыстап баратты. Сүйлөшүлгөн план боюнча Мураттын отряды буктурмада кала берди. Полковник радиотелефон менен баары жайында. Силер көзөмөлдү уланткыла, деди кыска гана. Таң аппак атып, айлана сүттөй жарык болуп, тоо чокуларына күндүн кызгылт нуру жаңы чачырай баштаганда, Мураттар шылкылдап кайрадан уйкуга бериле баштады.
Ойлорунда эми эч ким деле өтпөйт деп калышкан. Аңгыча Мураттын жанындагы сержант акырын капталга түрттү. Өргүлөп баратса да сак жаткан неме сержант «Кара» деп жаңсаган тарапты карап алып, көргөн көзүнө ишенбегенсип таңдана түштү. Тоо тараптан бейик капар эки атчан түшүп келатты. Торпоктой болгон Кавказ овчарка породасындагы ит желе чорто 50-100 кадамча астыда келатат. Сержант, тез кокту менен жашынып барып аттарды даярда. Мен ракета атсам аттарды жетелеп биз тарапка чык. Бул жерде чоң тамаша болчудай, деп шашыла шыбырады. Арадан 15 минутча өтпөй тегилер жакын кирип келишти. Аралык 700-800 метрче калган. Мурат, эгер тегилер бирдеме шекшесе аттарын атып салгын, деген команда берген эле. Астыда келаткан ит Мураттар жаткан тарапка мурдун тосо кичине туруп калды да күрс-күрс үрө артка бурулду. Атчандар шарт бурулуп кайра кача турган болуп калышты. Мурат чоң кара ат минип астыда келатканын мээлеп жаткан эле. Бурула бергенде басып калды. Ат очорулуп барып кулап түштү. Үстүндөгү ат жыгылгыча эле секирип кетти да экинчисинин атына жабышты. Артта келаткан атчан жерге секирип түшүп, милициялар тарафка автоматтан ок төгүп кирди. Мурат жанындагы милиция экөө калдастай түштү. Октор баштарынан зуулдап өтүп, үрөйдү учуруп жиберди. Бири ок атып жатканда пайдаланган экинчиси бошогон атка секирип минип жөнөй берерде Мурат ал атты кароолго илгенге үлгүргөн эле. Аз узабай ат оңкосуна сайылды. Эми жөө калган экөө тең ташка карагай арчага жашынып чегинип жөнөштү. Мурат жанынан ракетникти алып чыгып көккө басып калды. Бул аттарды алып келгиле деген белги болчу. Жанындагы милицияга сен укту үзбөй атып тур. Биз атчан кокту өрдөй чапкылап үстүнөн чыгабыз, деди да өңүткө түшө чуркай ат жетелеген үнөгүн тосо жүгүрдү. Аттар тигөргө ылдам деле чуркай алышпады. Ошондо да жөөгө караганда алдаганча ылдам эле. Экөө мерчемдүү жерге жеткиче төмөндөн атылган автоматтын үнү басылбады. Өпкө кагып басууга жарабай калган аттарды таштап, жөө карагай арылай жүгүрүштү. Жүгүрүп келатып жакын эле жерден чыккан автоматтын үнүнөн жерге жата калышты. Улам бири коргоп, төмөндү карай автомат атып, экөө тең туура Мураттар жакка келатышыптыр. Себеби эптеп калың карагай токойго жетсе кутулуп кетишмек. Мурат, силер курчоодосуңар. Тирүү калыңар келсе колго түшкүлө, деп кыйкыра тигилердин башынан ашыра атты. Ал жолбор сал, дегенде килейген агала ит милициялар тарапка атырылып жөнөдү. Мурат автоматтын курогун басканда ит 3-4 ала салып барып кыймылсыз жатып калды. Нарко өткөргүчтөр окту төгүп киргенде экөө баш көтөрө албай калышты. Автоматына жаңы магазин салган Мурат баш көтөргөндө тигилердин бири өңкөңдөп качып бараткан экен. Бутка мээлеп басып калды эле «А» деген ачуу чыңырык чыгып кулап түштү. Эмнегедир өнөгү ок чыгарбаганга шекшинген Мурат сержант тарапты карап ордунан көрө албады. Төмөндө калган милиция да жогорулап келсе керек. Автоматтын үнүнүн жакынынан чыкты. Улам бир карагайга жашынып чуркаган Мурат төмөндөгү милиция тарапка ок жаадырып жаткан нарко өткөргүчтүн артынан чыкты. Булардын оңой менен колго түшпөсү белгилүү болуп калган эле. Оң карууга мээлеп автоматты басканда тегинин колунан атып жаткан автоматы ыркып кетти да өзү жаткан ордунда 2-3 тоголонду. Тирүү калыңар келсе колго түшкүлө, деп кыйкырды кайрада. Оң каруусунан жаракат алганы ордунан тура соок алган сол колун көтөрүп «Атпагыла! Колго түшпөбүз! Атпагыла!» деп кирлей кыйкырды. Сол шыйрагы менен оң санын ок талкалаган өнөгө кыймылдаганга да жараган жок. Автоматтын көзөй кармаган Мурат жакын келип, бутунан жарадардын жанындагы автоматты алып ийинге ийилди да койнун оодарып башка курал жок экенине көзү жеткенден кийин экинчисине басты. Аңгыча төмөндөгү калган милиция күшүлдөп чыгып келди. Сержанттан дайын жок. Сен буларды карай турчу. Мен сержантка барайын, деди Мурат шашкалактай. Келсе сержант өңү купкуу болуп эрдин кесетиштей карагайга жөлөнүп отурган экен. Көрсө оң акырегин талкалап кетиптир.
Бул түнү операциядагыдай ири өлчөмдөгү нарко товар буга чейин тушуп көргөн эмес. Баардыгы болуп 100 килограмм апим, 10 килограмм даяр героин колго түштү. Ири өлчөмдөгү товарды Мураттар кармаган экөө алып келаткан экен. 50 килограмм апим, 10 килограмм героин ошол экөөнөн чыкты. Астыңкы 3 атчанда болгону 10 килограмм апим бар экен. Калганын экинчи топ алып баратыптыр. Эң башкысы нарко өткөргүчтөрдү калкалаган органдын өкүлү Крутой менен нарко өткөрүүчү уюштурулуп башында жүрчү Жаңгечти колго түштү. Мурат оң каруусун талкалай аткан кара сакал Жаңгечтинин так өзү болуп чыкты. Операциянын жыйынтыгы боюнча полковник Алпышевди борборго министр өзү чакырып кетти. Органдагылар арасында дүң түшүп калды. Мураттарды жөн эле согушка катышып келген баатырлардай карашчу болду. Нарко өткөргүчтөрдүн куралдарын көрүп, милициялардын өздөрүнүн да ооздору ачылды. Ар биринде АК-74, Макаров пистолеттер, бычактар, ар бир группада телефон. Миңдендери да мыкты тандалмалаттар. Крутой суракта органда иштеген 3 өнөгүн, өзү билген бүт нарко өткөргүчтөрдү тизмелеп айтып таштады. Ушинтип, Ауганстан менен Тажикстандан нарко товар ташыган системага айланып калган бир чоң топ талкаланууга учурады. Мурат жаңы эле жумушка келип, бүгүнкү иштей турган иш планын карап олтурса, телефон шыңгырап калды. Алса аял экен. Мурат. Аялынын үнү буулугуп сүйлөй албай ыйлап атканын билди. Жүрөгү болуктей түштү. Балдарым аманбы деген ой башын жарып өттү. Эмне болду, айтпайсыңбы? Кыйкырып жиберди. Мурат, Тариелди атып кетишиптир. Эмне дейсиң? Досуң Тариелди атып кетишиптир. Так эле үйүнүн жанынан. Эртең менен жумушка баратканда мага чогуу иштегени жаңы эле телефон чалды. Мен ошол жакка баратам. Аялына кайрылам. Мурат шалдырай түштү. Жөн эле бут астындагы жер көчүп кеткенсиде. Мен бүгүн барып калам, деди да телефонун койду. Полковник Алпышев Бишкектен келе элек болчу. Орун басарына кирип барды да, мен бүгүн Бишкекке учушум керек болуп калды, деди. Өңү купкуу болуп кеткен Муратты көргөндө Тегилда жалтайлай түштү. Эмне болду? Жайчылыкпы? Органда иштеген досумду атып кетишиптир. Мен сөзсүз барышым керек. Атып кетиптир? Ооба, атып кетиптир. Алда наркоманияга каршы күрөшүү бөлүмүндө болчу. Балким тааныйсыз, майор Тариел Болушевич. Сыртынан тааныйм. Мейли, мен полковник Алпышевке айтып коеюн, анан өзүң да телефон чал. Балким Бишкектен өзүнө жолугуп да каласың. Сөзсүз кабарлашам, деди да шартчыга жөнөдү.